Биздин балдар ар бир занятияга келгенде сөзсүз бир 7 минутта пазл жасоо боюнча көнүгүү жасайбыз. Эмне үчүн? Себеби тилдин нерви мына колубуздун учубузда экен да. Канчалык биз майда моториканы калыбына келтирсек, ушунчалык балдар тезирээк сүйлөйт экен да. И тем более интеллектуальный развитие болот. Пазлда себеби карайт да, световая гамма, хромотерапия элементи да кошобуз. Мисалы, мен подсказка берем. Световая гамманы кара, мисалы баягы зеленый жакта, значит зеленый пазл жакыныраак болуш керек деп ой жүгүртүүсү башталат. Ошон үчүн ата-энелерге ошо кеңешим сөзсүз пазлды ай сайын жаңы-жаңыдан балдарыңызга алып берсеңиз, аябай мындай развитиясында прорыв болот да, түрткү болот. Мисалы биздин занятияларыбызда биз сөзсүз баягы элементы рисования, пескотерапия, хромотерапия жана мелкая моторика элементтерин колдонобуз. Себеби эмне үчүн? Сөзсүз сүрөт тарттырам балдарды, 7-8 минутта сүрөт тартабыз. Андан кийин ошо сүрөттө өздөрү көркөмдөшөт. Мисалы, гречка, рис, макарон, воздушный пластилин, ар кандай мындай подручный материалдарды колдонсок болот да. Не обязательно кымбат баалуу бир нерсени сатып келиш. Үйдө мисалы пенопласты деле иштетсек болот, мындай цветной бумагалар деле иштетсек болот. Себеби мына пескотерапия, гречка, воздушный пластилин менен иштеген бул дагы аябай баланын кыжалатчылыгын, стрессти жок кылат да. Бала ошон менен иштеп, өзүнү мындай баягы развитие кылат. Өзү бир нерсеге умтулат, бир кооз нерсени жасаганына аракет кылат. Анан кийин биз түшүндүрөбүз. Мисалы, мына сен ат жасадың, аттын көзү кандай экен, аттын буту кандай экен, аттын куйругу барбы же жокпу? Ат кандай бизге пайда алып келет? Анын пайдасы барбы же жокпу? Ошондо балдардын ой жүгүртүүсү дагы башталат да. Бирок биздин балдар гиперактивдүү болгон үчүн, себеби природа компенсирует деген бар да. Мисалы, тили жакшы иштеген үчүн двигательный нерв аябай жакшы иштейт да. Ошондуктан биздин балдар только сүйлөттүрсөң, ошол мисалы сабагыңда алар зеригип кетишет. Ошондуктан биз мындай максималдуу кызыктуу өткөзөбүз. Пескотерапия, хромотерапия, музыкотерапия, ошолордун баардыгын колдонобуз да. Ошондуктан ата-энелерге тоже кеңешим, балдарыңар менен ар күндө, мисалы жарым сааттан ушундай кызыктуу поделкалар жасасаңар, балдардын өнүгүүсү жакшы болот.